Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, мына да здравствуйте 1 май бүтүп, да здравствуйте 2 май келди. Бүгүн 2 май буюрса, майдын эң биринчи иш күнү шейшемби күнгө. Туугандар, кече майрамдан пайдаланып, көптөгөн жерлерде полиция кызматкерлери мигранттарды көп ушады, көп кармады, жакшы эле пайдаланып алышты. Документи болбосо алып барып, кээ бирлерини коркутуп, протоколу жок эле акчаларын алып, ошондой учурлар көп кездешти. Негизи эле кече эң чоң тема база болуп атты. Бизге да чалгандар өтө көп болду. Бир-эки жерге барып дагы келдик, отделенияларга. Бирок ал жерге тилекке каршы киргизбеди, талашканга эч мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондуктан негизи эле айта кетчү нерсе база боюнча. База обновление болуп атат, жаңыланып атат, жаңы база болот. Мурдагы ППО иштебей калды. Көп жерлерде текшере албай калышты уже. Эски базадагы, центральный базанын эски версиясы да жакында токтотот ишти, иштебей калат. Андыктан ушул 10-майлардан примерно тартып, жаңы базада гана текшерилет. Ошондуктан ошол учурдан пайдаланып, азыр полицейскийлер эски базада жок, жаңы базада жок, бирини текшерсе бириде жок, ошондой башаламандыктар көп болуп атат. Негизи эле эгерде сиздердин регистрацияңыздар базада бар экендигине, мисалы, толук ишенсеңиздер, базада бар экенде, мисалы, мурда базада бар, бирок азыр текшерсе чыкпай калса, коркпостон эле протокол жаздырсаңыздар болот. Протокол жазып бергенге алар өзү негизи милдеттүү. Анан ал жерде баягы картага котор, баягы эле ишмердүүлүк да, баягы картама которуп кой, анан буга котор, ага котор, же наличка бер, ошол жерде бүтүрөбүз дегендер, алар уже протоколсуз бүткөндөр, демек ал балким базада бардыр. Базада жок деп коркутуша берет. Сотко барабыз, анан кийин Сахаровго жөнөтөбүз, анан депортация кылабыз деп. Негизи эгерде базада бар экендигине сиздердин ишеничиңиздер болсо, базада бар экенин билсеңиздер, анда протокол жаздырып, кеңири ошол протокол менен чыксаңыздар болот. Эгерде базада болгон болсо, ошол протоколдун негизинде базада болсо барып текшертсеңиздер, ошол протоколду жараксыз кылып, обжалование кылсаңыздар болот. 10 күн берилет өзү, негизи. Соттун чечимине. Ошондуктан ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланган оң. Анан коркутса эле штраф берип, көбү кече штраф берип, ошол жерде жайдан мынанга котордум, анда кылдым, мында кылдым дегендер өтө көп болду кече, чындыгында. Андыктан туугандар, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды билиңиздер, колдон келишинче ошол өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Бөтөн жерде бири-бирибизди колдоп жүрө берели. Эгерде суроолор болсо, ошол Москва бар телеканалында. Эгерде кандайдыр бир жардам керек болуп суроолор болсо, Москва бар Telegram каналында бизде көптөгөн багы өзүнүн кеңештерин берген жигит кыздар бар. Ошолордон сурасаңыздар болот. Колдон келишинче бири-бирибизге жардам беребиз. Ал жерде азыр 1,5 миң подписчик болду. Эми основной ошол бири-бирине тааныган, бири-бириге жардам берген адамдар. Андыктан катталып кетсеңиздер болот, туугандар. Анан чегара маселеси боюнча Абдыразак Таксырга кайрыла берсе, трудовой договор боюнча да кайрылсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чегарага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чегарасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7